Негизи Алла Таала Куранда түндү уйку үчүн берген айтат. Ал эми күндүздө ырызкы издөө үчүн берген айтат. Бул аныктан ачык категорияда комдой айтканда бекем айтылган аяттардан. Бирок көп убакыттарда тип илимде дарыгерлер айтат, ким көп уктайт десе, сол көп тамак ичкен адам деп айтат. Дагы бир жерде болсо, ким көп тамак иче турган болсо, ага жалкоолук келет. Ал эми жалкоолуктун энеси бул уйку болуп эсептелет. Мусулмандарга эмнекен уйкунун көп болушу зарыл эмес. Салатул Мас'уд деген китепте уйкунун 11 түрү айтылат. Ошонун бирөөсү качан адамда кесел болгон турган болсо, же болсо пассив деп коебуз го, активден пассивге өткөн болсо, адам баласы уйкуга келип баштайт. Же болсо максаты жок адамдар уктайт дейт. Ошонун берекеси менен кээ бир алымдар айтат экен, эгерде кимде максаты жок болгон болсо, ал уйкуга берилип калат. Бирок эгерде дарыгерлик ала турган болсок, көз тийүү деген нерсе дагы көп адамдарды уйкуга тартат. Көп адамдарды шалдырап эле, тердеп эле уктап аткан болсоңор, демек сизде көз тийүү бар деген сөз. Bunun kutlu yollar kандай ise inşallah İhlas Falak Nas Suresi'nin gününe 21 жыл okuyunuz. Cevap olsa oşol göz tiyip kaldığın uşunda bir terminen koştolgan uyku olup turgan bolsa, cevap olsa tüşten giyin uykutap, geçinde tün içinde uktayılıp aytkan bolsa, göz tiyip olup dağı 21 yolda momday suğa emeni ayatlık yok eme İhlas Falak Nas Suresi'ni okup durup içkilerden denine sürse o da olur. Sunu palatesden sunu koyup durup cevap üstüne kuyunsa da olur inşallah. Oşo uyku batıyla tarap geldi.